кээ бир ишкерлер менен сүйлөшүп калсак айтат, биздин кыргыздар чынында эле жалкоо, анан 2 күндүн биринде эле шеринем чыгып калды, тоюм чыгып калды деп кете берет, жумушту аксатат, анан ошон үчүн башка жактан келгендерди алабыз дейт. Чын эле биздин эл жалкообу, ошондой жагы барбы? Компаниянын жетекчисине зависит этет. Кимдер менен иштейт жана кантип кимдер менен эмнеге көңүл бурат, эмнеге көңүл бурбайт. Когда компания нездоровый, анан арзан нерсени издейт. А арзан нерселер бул жоопкерчилиги аз, жоопкерчиликсиз кишилерден турат. А эгерде чындап сиз өз убагында, сиз өзүңүз сызган стратегиянын, саясатыңыз менен иш алып барсаңыз, сиз убагында төлөсөңүз, чындап башкалардан өзгөчө төлөсөңүз, сизге ишке чыкпай, тойго барып, шеринеге кетмек турсун, эртерээк келип сизге көрүнүп турат. Мен убагынан эртерээк келдим, ишимди аткарып коеюн деп сизге болгон урмат ашат. Өзүңүз төлөбөйсүз, анан кийин төлөсөңүз дагы акырында жанагы бартер-сартер кылып ар нерсени башын ортуп эптеп бересиз, анан кийин талапты коесуз. Бул ошол жанагы нарушениялерден келген нерсе, анан акырында ошондой сөз менен оформить этип коюп атышат да. Биздикилер мындай, ошол эле кыргыз мына бүгүн бардыгы тирүү, ошолор күлүп эле иштеп атышат. Россиянын Москва ситисин кыргыздар курган. Кыргыз балдар башталышынан баштап терезелерин коюп, акырында лифттерин тапшырып, жанагы чыгып кеткенге чейин кыргыз балдар иштеди. Канча бийик этаж болсо деле. Эмне үчүн ошолорго сөз тийгизишибиз керек? Алар келбейт деп, жок, жоопкерчиликтүүлөрү ошого ылайык акча сурайт. Биз ошону берсек, ошондой эле иш болот.